профессионал бирөөгө сен ошону мыкты билесиңби? Кара Суу районунун тургуну Айсалкын Оразалиева социалдык келишим долбооруна катышып, каражат алып ишкердик баштоого кызыктар. Ал алгач райондук социалдык коргоо башкармалыгына кайрылып, алар атайын окуудан өтүп, бизнес планды үйрөнүүгө жөнөткөн. Бул жерде чындыгында келсек, жакшы сабактарды өтүп атышат агайлар, эжекелер. Мектепке чейинки балдарды өнүктүрүү борборун ачайын дедим. Мал алып баксамбы дейм. Же полфабрикатка иштетсемби деген 3 эмен бар. Идеям бар. Аны ошону булар мыносун кылып кет деп эме кылса, жакшы совет берсе, окутуп ушу билим алсам, ошолорду өнүктүрүп кетем. Каарманыбыз сыяктуу ишкердик баштоого, каржылык сабаттуулукту арттырууга кызыккан 30га жакын кыз-келиндер 1 айлык окуудан өтүшүүдө. Басымдуусу үйдө бош отурган жумушсуздар. Аларды адистер 2 топко бөлүп, жумасына 3 жолу түрдүү багыттагы ишкердик баштоо үчүн долбоор жазууну үйрөтүп жатышат. Кантип бизнести уюштуруш керек, кантип бизнес планды жазуу керек, кантип өзүнө каражат табуу керек, анан бизнести өнүктүрүүгө кандай шарттарды түзүш керек, анан кандай отчеттуулуктар менен иштөө керегин биз ошол багытта иш жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө булар менен алгачкы этап бизнес планды даярдоого киришип атабыз. Буюрса эртең 23-үнөн кийин бул ар бири өзүнүн бизнес пландарын иштеп чыгышат. Мамлекеттин колдоосу менен чакан ишкердик баштоону каалагандарды акысыз окутуу, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен билим берүү министрлигинин демилгеси. Ал Ош мамлекеттик университетинде уюштурулуп, окуу жайдын экономика боюнча адистери тарабынан жүргүзүлүүдө. Өзүнүн график боюнча окуп атышат. Өзү көлөмү 24 саат болуп атат. Аны окугандан кийин, окунуп бүткөндөн буларга дагы индивидуальный консультациялар көргөзүлөт. Дагы иштеп ошол проектти жыйынтыгын чыгарыш үчүн ошол дагы бир иштейбиз, где-то 6-7 саат. Андан кийин демо ден уюштурабыз. Демо денге бул жерде ошо биз айтылган уюмдардын жетекчилери, жана коммерциялык банктардын жетекчилери, ошол эле жерде бизнес структурадан келген иштеген адамдарды дагы чакырабыз. Возможно, банк тараптан дагы буларга поддержка болушу мүмкүн. Соцзащита тараптан, возможность бир кандай предпринимательдер деле жардам берип, ошол идеяны дагы биргеликте иштетип, может, сунуш кылат аларга да. 1 ай бою окуудан өткөндөр ар бири бизнес долбоор жазышат. Андан соң социалдык келишим долбооруна катышып, 100 000 сомдон каражат алып ишкердик жүргүзүшөт. Бизнеске үйрөтүү боюнча акысыз окутуу 2 жылдан бери уюштурулуп, өткөн жылы окууга катышкан 13 адам мамлекеттен 100 000 сом алышып ишин баштаган. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.